Айыпталуучу Сапар Исаков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына алынып келди. Бул тууралуу анын жактоочусу Нурбек Токтокунов билдирди. Анын айтымында Исаковдун абалы оор бойдон калууда. Эске сала кетсек, мурунку премьер-министр Сапар Исаков УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. Ушул жылдын 16 августунда ал саламаттыгына байланыштуу ооруканага жеткирилген. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча коррупцияга айыпталууда. Ошондой эле ал мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо жана Чолпон Ата шаарындагы ат майданын куруу боюнча бириктирилген иште айыпталуучулардын бири. Ленин райондук сотунда мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго карата кылмыш иши боюнча соттук процесс уланууда. Сот Кубанычбек Касымбековдун төрагалыгы алдында өтүүдө. Жактоочунун айтымында кечээ Албек Ибраимовду экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка күбө катары чакырышкан. Юрист соттун жана каржы полициясынын аракетине Албек Ибраимовду суракка ага маалымат бербей алып кеткендиги үчүн наразычылыгын билдирди. 7 августта Кой Таш окуясында каза тапкан УКМКнын кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков эрдик медалы менен сыйланды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жарлыкка өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Альфанын кызматкери октон каза тапкан. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровго баласынын тажыясына катышууга уруксаат берилген. Ал кечээ күнү кечинде бошотулуп, бүгүн уулунун тажыясына катышты. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастандын сөөгү Түптүн Кең суу айылында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына депутаттар катышты. Бул тууралуу анын жакындары маалымдаган. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастан жол кырсыгында алган оор жаракатынан улам эсине келбей 26 августта Бишкекте ооруканада каза болгон. 1 сентябрда Кыргызстанда 9 мектептин курулушу бүтүп ишке берилет. Мындан тышкары жыл аягына чейин дагы 39 мектеп менен 3 бала бакчанын курулушу аяктайт. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын өкмөт жыйынында берген маалыматына караганда, коррупция менен күрөштөн түшкөн бирдиктүү депозиттик эсептен жаңы мектептерди куруу үчүн 799 миллион сом бөлүнөт. Ал каражатка Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 15 мектеп жана кошумча корпустар курулат. Министрлик имараттардын жалпы наркын 941 миллион сомго баалап жатат.